акча байлыгы. Демек, бул ысырапкорчулук бемазалыкпы деген сөзгө келип таянабыз. Ысырапкорчулукта биз ысырапкорчулуктан гана чыга албай келатабыз. Мисалы үчүн ыйык Куранда да жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Анткени чындыгында эле жараткан ысырап кылуучуларды сүйбөйт. Араб сүрөсү 31-аятта айтылган. Мынакей, мусулман эмес, бирок маданияты өнүккөн өлкөлөрдө да ысырапкорчулукту жактырбайт. Аны алар күнөө деп эсептебейт, бирок финансово безграмотный экен деп эсептешет. Ал эми Кыргызстанда төшөгүнө жараша бутуңдусун, төшөгүңө жараша бутуңдусун, же эшигиңе жараша тушагы, эшегине жараша тушагы деп айтат. Бул кыска сөз менен кыргыз илгертеден ушул ысырапкорчулуктун жаман экенин, зыян экенин белгилеп өткөн. Эми эч кимиси ысырапкорчулукту сүйбөйт. Мусулманы да, мусулман эмеси да. Анда эмне үчүн исраф токтобой келет? Исраф деген сөз, исраф деген араб тилинен сөзүнөн алынган. Ошол исраф, ысырапкерчилик токтобой келет. Албетте бул жагы кызык. Анда эмесе жакшылап тыңдап, көңүл коюп, убагыда чечим чыгарабыз.